Мо Кытайлар заебалды чыгарды. Бир карасаң тротуар менен уруп бараткан, бир карасаң газондорду тепселеп салган. Бир карасаң монтип электромобилдерди зарядтай турган жерди ээлеп алган. Пробка менен атайын келсең заряд өчөйүн деп. Биякта ээлеп алган мына. Оң жакта машина зарядталтат, сол жакта жөн эле токтоп койгон Кытай. Буларга негизи чара көрүлөбү? Жо оюндагысын калаганын кыла береби булар? Милицияга чалдым эми, эмне реакция болот көрөбүз. Вы, молодой человек, телефоны смотреть надо в наушниках. Правила поведения в обществе не знаете, что ли? Туура кылдыбы. Айдоочунун видеосу талкууда. Социалдык тармактарда жүргүнчү баланы видеонун үнүн акырындатып же кулакчын менен көрүүнү талап кылган айдоочунун видеосу талкууга түштү. Интернет колдонуучулардын көбү аны колдоп автобуста бара жаткан учурда жүргүнчүлөр видео көрүп же кечке телефон менен сүйлөшүп башкаларга тоскоолдук жаратарын жазып наразы болушкан. А сиз кандай ойлойсуз? Комментарийге калтырыңыз. Ат башыда ток менен балык уулаган чет элдиктер депортацияланды. Ат башыда электр тогу менен балык кырмаган Кытай жарандары өлкөдөн чыгарылды. Укук коргоо органдарындагы булактардын маалыматына ылайык, Нарын облусунун Ат башы районунда электр тогу аркылуу мыйзамсыз балык кырмаган Кытай жарандары Кыргызстандан депортацияланды. Бул окуя боюнча тийиштүү чаралар көрүлүп, чет элдик жарандар өлкөдөн чыгарылганы белгиленди. Буруп салды. Күйөөсүнүн арындан келинчеги оштон экен. Эки оштон кочкорго дарбыз алып келип сатайын дешсе саттырбай коюшуптур. Социалдык тармактарда Кочкордун базарында дарбыз сатып жаткан адамды содагерлер сабашты деген видео тарады. Маалыматка ылайык, видеонун автору жолдошу экөө жүктөп келген дарбыздардын саталал дегенде ошол жактагы сатуучулар тоскоолдук кылып мушташ чыккан. Келинчеги билдиргендей күйөөсүнүн арындан өзү ош тараптан болот. Алар ошко барып калып, кайра кайтканда арзан дарбыз жолуктуруп калып, Нарынга саткан ала келишкен. Базарда аларга башка содагерлер оштуктар бул жерде сатпайт, оштуктар бул жерге келип кыйын болбогула деп соода кылуусуна тоскоолдук кылышкан. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Кочкор Ата дагы селдин видеолору тарады. Кочкор Ата шаарында сел жүрдү. Бул тууралуу тартылган видеолор социалдык тармактарда кеңири тарады. Кадрларда көчөлөрдү сел суулары каптап, айрым аймактарда суунун деңгээли көтөрүлгөнү көрүнөт. Учурда селден келтирилген чыгымдар, жабыркагандар жана кырдаал боюнча расмий маалымат бериле элек. Тиешелүү кызматтардын маалыматы күтүлүүдө. Дагы бир жол кырсыгы. Жомгал районунда 2 унаа кагышкан. Кара түстөгү Nissan унаасы Бишкектен Казарман тарапка, ал эми ак түстөгү Hyundai Sonata Оштон Ысык көл багытын көздөй бара жаткан. Күбөлөрдүн айтымында Sonata унаасынын айдоочусу жогорку ылдамдыкта баратып каршы тилкеге чыгып кеткен. Мунун кесепетинен бетме бет кагылышы орун алган. Учурда кырсыктан жабыркагандар жана окуянын расмий себептери такталууда. Койлор агып жатат. Кочкор Атада сел жүрдү. Социалдык тармактарда Кочкор Атада жүргөн селдин видеосу тарады. Полный автобус. Келип койгула, техника сорулар. Бишкекте коляскачан аялга атырылган киши убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Күбөлөр автобуста аял 34 жаштагы жүргүнчүнүн бутун кокустан тебелетип алганын, ал келинге атырылып, кол көтөргөнүн билдиришти. Мындан улам айланадагылар арачалап, аны милицияга келгиче кармап турушкан. Шаардык тартип сакчылар аталган жаранга майда бий баштык беренеси менен протокол түзүп, соттун чечими чыкканга чейин убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден
ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.